Кылым босогосунда турган Кыргыз милициясынын тарыхында канчалаган окуялар орун алып, эл жүрөк кызматкерлер, тажрыйбалуу ардагерлер нечендеген тарыхый окуяларга көбө болушкан. Өлкөдөгү саясий жана социалдык туруктуулуктун сакталышына жан аябастан иштеп келе жаткан милиция кызматкерлеринин кесиптик күнү Кадамжай районунда да белгиленди. Кадамжай шаарынын тургуну Хабиба Жалилованын өмүрлүк жолдошу Аман Жалилов ички иштер кызматында өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин эмгектенген. Бирок 39 жаш курагында кылмышкерлердин колунан каза тапкан милиция кызматкеринин артында жубайы 6 баласы менен калган. Арадан 41 жыл өтүп, бүгүн небереси менен каза болгон жолдошун эскерип келип олтурат. Şu yerde ömrünü şu rayonda işlep жүрүп ömrünü şu uğurlarda tutam деген hakikat çindik табамын деп hakikattın arkasından kılmışkerlik kıldan kaza bolganda. Kança yaşında? 39 yaşında bolgon. Men dagı 6 balabız bolgon. Andan keyin men dagı 29'umda kaldım 6 bala men. Eң çoğu 12 yaş, eң kiçinasi 2 yaşar. Şunçalık жақсы көрөт да өзүнүн ишин içi. Ички тартипте элдин бейпилдигин сактоодо жана адам укуктарын коргоодогу кайраттуулукту жана күжүрмөндүктү талап кылган милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы Кадамжай районунда кызмат учурунда каза болгон эр азаматтардын жаркын элесине гүл коюу жана Куран окуу менен башталды. Ага райондогу жалпы мамлекеттик мекеме ишканалардын жетекчилери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын башчылары катышып, милиция кызматкерлеринин ардагерлери, каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрү да бар. Милиция кызматкерлери мыйзамдуулуктун жана тартиптин сакчылыгында турушат. Өз ден соолугун жана өмүрүн тобокелге салып, коомдун туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылууда, жарандардын тынчтыгын жана коопсуздугун сактоодо, кылмыштуу кол салуулардан коргоп келүүдө. Милиция кызматкери болуу сыймык жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп белгилеген райондун башчысы Кутбидин Шакиров милициянын түзүлгөндүгүнүн 99 жылдыгы менен куттуктады. Sizlerde kesiplik bayramımızlar menен, militsiya kızmatkерлерinin günü menен, Kadamjay rayonunun mamleketlik administrasiyanın jana jeke özümün atından çin жүрөктөн kutuktayımın. Bugünkü bayram kayrattуу, er жүрөк, eldi sıymığına tatıktуу er azamattарыбыздын bayramı. Albatta sizler күн түн дебей, elibizge kızmat ötöp kelesizler. Ар дайым эл жерибизди коргоп, ак кызмат кылышыңыздарга тилектешмин. Кесиптик майрамды белгилөөдө бул тармакка эмгеги сиңген ардагерлердин да коом алдындагы кызматы зор эсептелет. Майрамдык салтанатка ички иштер кызматынын бир катар ардагерлери да катышып, мамлекеттик мекемелердин сыйлыктарын алып, сыймык жана эрдик даңазаланган куттуктоолор залда катарынан жаңырды. Ардагерлердин арасында 20 жылдан ашуун милиция кызматында эмгектенген Шарабидин Нажимиддинов да бар. Ал кыргыз милициясы өз учурунда оор сыноолорду башынан өткөрдү дейт. Эң чоң майрамыбыз да биздин бул 99 жылдык быйыл. Ушуга жеткенибизге Кудайга шүгүр. Эми ушул биз иштеген маалда оор болгон иштер. Азыр эми бардык шарттар жетиштүү, техникалар жетиштүү. Бизде техника жетишкен эмес. Жөө жүргөнбүз көп жерде ошол. Эми мына азыр жакшы заман келип бардык балдар иштеп атат. Мына бүгүн ушул эмеден пайдаланып ушул ардагерлерди майрам менен куттуктап, жана мына милиция кызматкерлерин майрам менен куттуктайм. Бул күнү майрам учурунда Кадамжай районунун Учкургун айыл аймагында таяныч пункту ачылып, ишке берилгендиги сөз болду. Район акими Кутбидин Шакиров милиция кызматкерлерине шарттарды жакшыртуу боюнча колдоолор көргөзүлө тургандыгын кошумчалап, жаңыдан курулган имараттын ишке берилүүсү менен куттуктады. Бүгін иш-чарада биздин ардагерлер, кызматчында каза болгондордун үй бүлөсү жана өздүк курамды чогултуп салтанаттуу азем өттү. Ар бир кызматкердин аткарган эмгегине жараша өздөрүнүн милдеттерин так аткаргандыгы үчүн өздөрү сыйлыктар менен сыйланды. Бүгүнкү күндө өздүк курамды бардыгын кесиптик майрам менен куттуктайм. Кылым карыткан 100 жылга тете болгон кесиптик майрам жергебизде жакшылык, ынтымак болсун. Акыркы убакта кыргыз милициясынын көптөгөн жакшы
өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга кадам таштаганы калк арасында туура кабыл алынып келет. Санариптештирүү маселесин колго алынышы заманбап технологияларды жана алдыңкы ыкмаларды колдонуу менен жарандардын коопсуздугун, алардын укуктарын сактоо боюнча алгылыктуу иштердин жүргүзүлүп жаткан учурдун талабына ылайык аткарылууда. Өз кезегинде мамлекет тарабынан ички иштер органдардын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык жактан колдоо, коргоо багытында бир катар максаттуу иштер жасалып жатат. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Ошону менен бирге эле министрликтин айрыкча алыскы аймактардагы түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртууга олуттуу көңүл бурулууда. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарыбаев, жаңылыктар.